Балаңыз мешітке каттаса, динчил болсо коркпоңуз, кубаныңыз. Себеп мешіттен эмне угуп келет? Ата-эненин кадыр баркын угуп келет. Ата-эненин батасын алгыланы угуп келет. Ата-энени капа кылбагыла дегенди угуп келет мешіттен. Себеп имам мешітте ошону айтат. Балаңыз мешітке каттаса, кубаныңыз, иншалла, болду. Куран үйрөнөт. Намаз үйрөнөт. Намаз окуган адам Аллахтын акысын берген адам сиздин акыңызды берет. Ал эми Алланын акысын бере албаган адамдан акымды берет деп күтүп жүрөбүз го, дагы эле бербей жүрөт. Ошондуктан динибиз өтө оңой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ад-дину юсрун", дин оңой, жеңил. Жеңил дегени 5 намазды ким окуй албайт? 50 болсо экен тополоң кылсак макул эми, кантип жашайбыз биз? Мечитте эле жашайлыбы деп. 40 болсо да макул, 20 болсо да 5 намаз.